Жылда сіздер 8 топко бөлүнүп, ар биринде 6дан билермандар чогулган командалар өлкөнүн 7 дуанынан билими, зирек зээндүүлүгү, тапкычтыгы менен башкалардан алдыга озуп, финалдык беттешке келгендер. Билермандар интеллектуалдык таймашка мыкты даярдыкта келгени оюндун башында эле байкалып, берилген суроолорго ылдам жана туура жооп берип, көп упай топтоого аракет жасап жатышты. Башы 2000-жылга, эң болсо аягы 2004-жылкылар чогулуп, ошол эң жаш команда болуп бул жака катышып келдик. Оюн аябай жакшы өтүп атат буюрса. Суроолор негизинен кыйын эле, бирок билгени бар, билбегенибиз бар экен. Негизи жакшы болуп атат. Биз бул таймашка биринчи алгач ирет катышып жатабыз. Көл аймагынан келип. Суроолор эми орто деңгээлде. Аябай оор эмес, аябай жеңил эмес, жакшы деңгээлде болуп жатат. Биздин алгачкы катышканыбыздан себеппи же белгилүү бир себепте да мындай кичине толкундуулар болуп жатат да. Интеллектуалдык акыл таймаштын максаты жаш муунду китеп окууга кызыктыруу жана дүйнө таанымын кеңейтип, билим деңгээлин өстүрүүгө багытталган. Мындай таймаштар аркылуу аймактардагы билимдүү жаштарды бириктирип, ынтымакты чыңап, жаштарга дем берүү, ага кошо ар тараптан ыкчам жол табуу жана лидерлик сапаттарга ээ болдуруу дейт уюштуруучулар. Бул долбоордун максаты Кыргызстан боюнча интеллектуалдардын башын бириктирүү, интеллектуалдык оюндардын жайылышын камсыздоо жана бүгүнкү ушул жаштарыбызга кайсы бир деңгээлде интеллектуалдык мотивация берүү. Анткени көпчүлүк учурларда убакытларын жөн эле бир бейпайда нерселерге өткөрүп жаткан биздин замандаштар бар. Ошолорду алдыбызы китеп окууга чакыруу, изденүүгө чакыруу жана ушундай интеллектуалдык таймаштарга аларды мындай бириктирип, биз мындан ары дагы кадамдарыбызды кеңейте беребиз, Кудайым буйрса. Мына бүгүн финалдын жыйынтыгы менен кайсы команда чыгат, биз азыр бир аздан соң билип калабыз. Билими күчтүү Миңди Жыгат аталышындагы республикалык интеллектуалдык таймаштын финалдык беттеши кызууланды. Анткени чогулган командалар буга чейин тандоо турунан алдыга озгон мыкты билермандар. Акыл таймашта жалпы 50 суроо берилди. 8 команданын ичинен эң көп упай алып, Ош шаарынын Марстан келгендер командасы биринчи орунду багындырды. Ал эми Спартак жана Талас облусунан келген тайпалар экинчи, үчүнчү орунга жетишти. Кызыктуу болду. Мындай азарт менен болду оюн. Биз акыркы 6-чы раундга, 5-чи раундга чейин эле артта келатканбыз. Болду, утулдук. Экинчи, үчүнчү орунду алсак керек деп атканбыз. Биринчи орунду алып өтөсүз болду. Интеллектуалдык таймаштын демилгечиси 12 жылдан бери ЛТРдин экранынан көрсөтүлүп келе жаткан Билерман Ордо интеллектуалдык клубу болду. Долбоор Ош шаарынын мэриясы тарабынан колдоого алынып, жалпы байге фондуна 80 000 сом бөлүнүп, Ош шаарынын мэринин кубогу аталды. Биринчи орунга 30 000 сом, экинчи орунга 25 000, үчүнчү орунга 15 000 сом жана башка баалуу сыйлыктар берилди. Биздин жаштар бул биздин келечегибиз, биздин кийинки орун басар муундарыбыз. Ошондуктан биз Ош шаарынын мэриясы тарабынан ар дайым ар тараптуу колдоо көрсөткөнгө даярбыз. Ар дайым колдоп да келебиз. Мен ойлойм, дагы да биздин келечек муундарга чоң ишеним чоң, үмүтүбүз чоң. Ушундай иш-чараларды дагы да көп өткөргөнгө. Уюштуруучулар буга чейин жаштардын интеллектуалдык деңгээлин көтөрүүгө багытталган таймаштар мамлекет тарабынан колдоого муктаж болуп келгендигин белгилешет. Эми жергиликтүү бийлик ээлери колдоп, алдыда өлкөнүн бардык аймагында ошол сыяктуу билим таймашын өткөрүүнү пландашууда. Мырзажигит Маматкерим уулу, Уран Адешев, ЛТР, Ош. Ош шаарынан 2 упай, Алтын Ордо